Уктап жаткан эл кул болуп ойгонот деген сөз бар да. 7 сааттын ичинде 26 миң кыргызстандык арыз берди дейт да. Британияга барып Полияга иштегенгечи. Эми бөлөк бөтөн жерге барып Полияда иштесе, Швецияда иштесе, доставкада иштесе уят эмес экен да. Бирок өз элинде, өз жеринде иштесе болбойт, эл эмне дейт. Менби Швецияда иштеп, болбойт аяктын акчасы. Же өзүнүн могу жакта гектар жерлер турат. Жок, муну ким иштетмегиле. Сатып ийип андан көрө бир жугуле алыш керек дейт да. Эми эмнени айткым келип атат достор? Ошол эле мына Швецияда, мойкада, доставкада кимдер иштеп атат көрүп атасыздар, Эртең күнү ынтымакташып булар фабрика ачат, ошо фабриканын ичинде Швецияда кыргыздар биз иштейбиз. Эртең биригишип алып мойкасын ачышат, ошо мойкада машинаны жууп биз иштейбиз. Эртең ынтымакташып бир чайхана ачат, ошо чайханасынын тамагын доставка кылып биз иштейбиз. Не кылыш керек? Бир ойгонбойлубу? Көздү ачпайлыбы? Сүйлөсөк асмандын башы, теке бербиз. Көрө албаспыз, ичи тарбыз. Ушундай бир жаман сыпаттардан айрылсак сонун болмок да.